Hurmatlı tooganlar, bugünkü gece bu sabak, bu çok sabak. Allah razı olsun bundan bizim tarqatқан jurnalistlerge. Bunu çok televizyonda çağırыңızlar. Amerikanın kinosun görgenden göre şunu görsün. Bu çok sabak. Allah Teala'nın bizge tavşırgan amanatı. Eğer de sizler şunu elge getirmeseniz sizler de münafıkların arasına girip alasızlar. Çünkü ben adamından korktum. Emin sizlerge birileri kısa söz aytıp koyayım. Buna ellerge numaram verdik. Oranın maksatı men жолдома катары экен айтып коеюн дедим. Мен аялым экөөбүз умарага барып тоон кылып кетип атсак алдыбызда актаактан кетип аткан ар мамлекеттен келген кишилер де баратыптыр. Анан мен ойлондум да, жараткан Алла ушул кишилер да тоон кылып баратат. Булар ичинде эмне айтып барат экен? Көзү көрбөсө муну. Китепти иштеген жактап албаса болот. Эмнени зикир кылып, эмнени суранып, эмнени дуа кылып барат экен? Бу кандай нерсе бул? Менин бир канча миңдеген туугандарым үйдө умурга жүр десем, акча берем десем барбайт. Ата киши тайгын сүрүп алып келип алыш жерде жүрүп. Бу кандай нерсе? Деп шуну кайгырдым. Анан ошол убакта азан болуп калып, кабатылан жаныбар отургандан кийин намаз бүткөндө дуа кылдым. Жараткан мага мүмкүнчүлүк бер, ушул дүйнөгө мен да кирейин. Ушул кишилерге дагы мен берип колумдан келген жардамды көргөзөйүн. Жараткан мени унутпа көргө. Мен ушундан жаратпадым дейин атмыш жерде. Анан вакыт өттү. Бир күн эле кадыр түндө дамына келип калыптыр. Көрбөйсүздөр. Аллахтын ыйык түнүндө. Силерде ишен келе ошого. Жараткан Алла жолдашыңды сачат. Жакшы дуа кылып, жакшы тилесеңерде берет Аллах Таала. Эч кимдин акысын алып калбайт. Кылган иштериң эч кимди унутуп калбайт. Бардыгыңарды көрүп турат. Мен умурага бараттан силерден сурагандарым, силерде бар сураныңыздар. Сураганда ак сүрөңүздөр менен чындыгыңызды сураңыздар. Биринчи мусулман дүйнөсүндө экинчи элдерибизге тууган тушкандарыңызга анан өздөрүңүздөн сураңыздар. Жараткан Алла берет.